60+ форматында блогерка 2 миллионго чейин көрүүлөрдү топтогон атактуу Тайне апа жанымда отурат. Мен өмүрүмдө биринчи жолу интервью берип жатам кызыма. Мен сизди биринчи жолу чет өлкөгө качан алып бардым? Баардык сонун жерлердин баарын эң биринчи бысмыл деп сен көрсөттүң. Андан кийин мен түшүнүп баштадым саякаттоо кандай жакшы экен. Сиз үчүн бактылуу ошол көз илмемдердин бири кайсыл моменттер дагы болду? Негизи мен бактылуу күндөрүм ошо үй бүлө менен чогуу эс алгандар аябай көп эсимде калат. Анткени эс алуу бул эң сонун нерсе. Бири бириңиздерге баягы алтын же кийим деп эле отура бербестен эмоцияларды белек кылыңыздар дейт элем. Мүнөзү дагы бар айым. Кантип спецназда кызмат өтөдү? Армия деген армияда көбүнчө мен секретный частьларда иштеп жүрдүм. Кадровый частьта көп иштедим. Аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүндө тарбияланган бул бир башкача. Мен бул үй бүлөдө өтө чоң тарбия алдым. Айтор канча талантыңыз бар? Мен Тайнем өтө жакшы киши болгон. Аябай көп нерселерди үйрөтүп кеткен. Апам да мага көп нерселерди үйрөтүп кеткен айтып калам го кезинде. Жашоодо картайдым деп отура берсең, ошончолук ылдый болсоң ылдый жакка түшүп кетесиң деп коет. Канчалык отура берсең, ошентип ылдый чөгөсүң. Өйдө туруш керек, басыш керек, сейилдеш керек. Жаштардан ооба денени түзөш керек, туура тамактаныш керек. Ошо сиздерге окшогон апалар анан бизге окшогондор чыгып атат да. Ооба да. Бизден ушундай апалар тарбиялап атпайбы? Эгер бир нерсе каалап же жагып аткан болсо, тартынбаш керек. Анткени жашоо бир гана келет. Саламатсыздарбы? Кыргызстан айымдары коому тарабынан ачылган биздин YouTube каналыбыз күндөн күнгө жакшы көрүүчүлөрүн топтоп, сырдашып, жакшы маанайда маектерибизге күбө болуп жаткан учуру. Мен ушул акыркы биздин маегибизде өзгөчө Жанара айым менен чыккан подкастта ушунчалык көрүүчүлөрдүн арасында бул теманы жактыргандары көп экенин байкадым. Билдирүүңүздөргө ыраазычылык билдиремин. Активдүү болуңуздар. Эми мындан ары биздин комментарийлердин арасынан биз 5-6 жеңүүчүлөрдү тандап, ар бириңиздер менен байланышып, белектерибизди берип турабыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Анжелика бренд биздин командабыз. Толугу менен косметиканын топтомун белекке аласыз жана ошондой эле менин өзүмдүн кол жазмам менен биргеликте китебимди дагы белекке беребиз. Учурдан пайдаланып, жалпы айым бренд командасына да ыраазычылык билдиремин. Биздин подкасттын көбүнчөсүндө мына ушул трансформациялык практика оюнду тааныган, билген, ошол оюндун аркасынан ушул түз эфирге даяр болуп келген, подкаст берем, сүйлөйм, жеке брендимди иштетем деген айымдар келип аткан учуру. Ал мындайча айтканда баягы тартынуу, уялуунун биринчи этабын өткөн айымдар болуп эсептелинет экен. Эгерде сиз дагы ушул подкастка катышам десеңиз, жөнөкөй айым болсоңуз деле катыша аласыз. Болгону биздин номер менен байланышып, айым бренд оюнун ойноңуз дагы, анан сиздин темаңыз боюнча биз маек курабыз. Анда эмесе биз баштадык. Болгон үчүн энелердин мээрими турат дүйнө бүтүн бойдон бузулбай дейт экен. Бүгүн биринчи жолу мен өмүрүмдө өзүмдүн апакеммен интервью алган жатам. Маек куруп жаткан учурубуз. Ушул күндү мен бир башкача элестеткен болчумун да. Балким ошол үйдө отуруп алып, чай ичип аткан учурда апам экөөбүздүн сырдашып атканыбызга акыры мындай микрофон коюп коелу эле, ошону ютубка киргизсекпи деп ойлогонбуз. Бирок расмий түрдө эле апам өзүн тааныштырып берүүсүн мен кааладым. Ошондуктан бүгүнкү менин коногум, менин жашоомдогу эң күчтүү, үлгүлүү, мыкты апа Жубай, Кыргызстандын лидер айымы Гүлбайра Молдалиевна. Саламатсызбы? Саламат. Кош келиңиз биздин Кыргызстан айымдар подкастына. Баарыңыздар менен учурашып кетем. Саламатсыңарбы? Мен өмүрүмдө биринчи жолу интервью берип жатам кызыма. Ооба, мага биринчи жолу, бирок буга чейин сиз мен сахнага аттангандан баштап эле 8 жашыман баштап интервью берип келе жатасыз. Журналисттер менен көп эле маектешип калдыңыз. Блогерствонун бир сыры ошол интервьюнун тажрыйбасынын көптүгүндө окшойт. Ооба, ал жактан туура сүйлөш керек.
жеткирүүнү билиш керек, элдерге эмнени айтып атасың, анда даярдык менен баштайсың да, ошондуктан ал жагы да жардам берет. Негизи мага аябай жагат. Подкаст деген сөзү мени чочутту бир аз. Мага кызык болду да, бул подкаст деген кандай болду экен деп. Бул сырдашуу деп түшүндүм. Анан десе мен ачык айрым эл астында да сырдашайын деп келдим бүгүн. Рахмат. Чакырганыңарга чоң рахмат. Анда эмесе Кыргызстаныбыздагы 60+ форматында блогерлик Инстаграмдагы 2 миллионго чейин көрүүлөрдү топтогон атактуу Тайне апа жанымда отурат. Мен сизди бүгүн мындайча айтканда апам катары эле эмес, коомдук ишмер катары чакырып отурамын. Анда эмесе микрофон сиздики. Толугу менен өзүңүздү тааныштырып, жана бүгүнкү күндөгү алектенип жаткан иштериңиз тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Мен жөнүндө өзүм жөн айтып кетсем, атым Гүлбайра. 63 жаштамын быйыл. Өтө кубанычтамын. Аллахыма шүгүрлөр. 63 жашка чыкканыма да аябай сүйүнүп турам. Себеби дегенде эң негизгиси бул жаштан эмес экен. Адам канчалык күнүнө өзүңө сүйүнүч тартуулашың керек экен. Мен ошону түшүндүм. Негизи мен аскер кызматында иштеп келдим. 18 жыл андан соң эс алууга чыкканмын. Ардактуу эс алуудамын. Пенсияга? Да, пенсияда. Бирок отура алган жокмун үйдө. Мен отургандан аябай алысмын. Өзүм ар дайым иштегенди, адамдар менен таанышканды, баарлашканды, бирөөгө жардам бергенди ушундайды аябай жакшы көрөм да. Мен кимди тарттым экен десе. Энергичный жүргөнү жакшы көрөм. Ошондуктан сулуулук салонунда иштеп келдим. 12 жылдай. Андан соң көптөгөн сетевой маркетингдерде да иштеп келдим. Аны баардыгы эле билет болуш керек, көпчүлүктөр. Азыркы күндө мен мына жаңыдан баштадым. Кыймылсыз мүлккө дагы блогер болуш дегим келди. Себеби дегенде күндөн күнгө жашоо өзгөрөт экен. Күндөн күнгө эл өзгөрөт экен. Техника өзгөрөт экен. Мен алардан калгым келген жок. Элдерге дагы жардам берип, аларга дагы как блогер катары иштеп аткандан кийин аларга да жеткизгим келди. Бул да жардам деп ойлойм. Андан тышкары саякат кызматында да клубда иштеймин. Ал жакта эмне үчүн кирдим? Мен негизи саякаттаганды аябай жакшы көрөм, кызым сыяктуу. Эмнеге дегенде саякаттаганда адамдардын маданиятын, ал жактагы жерди өз көзүң менен жакшы дүйнө жүзүн көргүң келет экен. Алла таалам бизге көз бергенден кийин ушу көз менен баардык нерсени көргүң келет. Анан мага кызык. Чет өлкөгө чыкканда убакыт токтоп калгандай сезилет, Ооба. Убакыт жай жүрүп калгандай болот. Баардык жумушуң бири мындай бул жакта жүрсөң мындай волокит боло бересиң го. Күндө эртең менен турсаң, кечке чейин бир нерсе кылып эле ушундай бир бушайман болосуң да. Ал жакка барганда баардыгы токтоп эле башка бир мындай жашоону көрөсүң, элдерди көрөсүң, маданиятын көрөсүң. Баардыгы кызык болуп, сен мээң дагы эс алат да. Ооба. Айтат эмеспи? Миң жашоонун баягы түркүн күнү дейт. Бир бактылуу көз ирмемдер менен өткөн күнгө тете деп коет экен да, барабар дегендейчи. Адам макул 50-гө чыксын, 60-ка чыксын, 70-ке чыксын, бирок баягы өзүнүн үйүнөн чыкпай эле, керек болсочу мына биздин областтарда ошол эле кайсыл тарапты деп айтпай эле коеюн, бирок Ысык көлгө келип эс алып түшпөгөн дагы үй бүлөлөр бар экен да. Үйүнөн чыкпагандар, бир көз ирмемдерди өздөрүнө тартуулай албаган адамдарда эмне маселе бар деп ойлойсуз? Чечкиндүүлүкпү же баягы эле акча мүмкүнчүлүктөрбү? Жок, мен ойлойм, адамдын ички ою каалаш керек да. Анан кийин адам өзүн өзү башкарууну билиш керек да. Мисалы үчүн бир жака барам десең, адам өзүн өзү барса болот. Бирок адам өзүн өзү да башкара албайт да. Мен ошону барам деп өзүнүн каалаган максатына да жеткиси келбей отурат. Ал акчадан деле эмес. Адамдын Алла таалага койгон бир кандай десем, суранычы же каалоо сезими жүрөктөн башталыш керек да. Мен барам, мен каалайм деп. Анан жашоодо картайдым деп отура берсең, ошончолук ылдый болсоң, ылдый жакка түшүп кетесиң деп коет. Канчалык отура берсең, ошентип ылдый чөгөсүң. Өйдө туруш керек, басыш керек, сейилдеш керек. Жаштардан денени түзөш керек, туура тамактаныш керек. Эртең менен эрте туруп басыш керек. Анткени канча көп бассаң, ошончолук сен мээңде дагы андай кислород деп коет, кислород барып, иммунитетиң көтөрүлөт да. Биз ошолордун баарын үйрөнүшүбүз керек. Тамакты туура ичиш керек. Мынакей караңыздарчы, биздин бүгүнкү подкастыбыз аябай жаштарга дагы, бүгүнкү күндө апаларга дагы аябай керектүү болуп атат. Ошол чет өлкөгө чыкпагандардын баягы бирден бир себептери бар экен да. Менин байкашымча, алар күтөт экен.
ким мага түрткү берет деп. Анан ким менен барам деген да маселеси болот экен да. Мисалы ал баргысы келет, бирок ким менен барам деп отура берет. Жолдошу деле колдобойт. Кое турчу анан деп коюшу мүмкүн да. Же баягы балдары чоңойгондон кийин үйлөнүп кеткенден кийин алар өздөрүнүн үй бүлөсү менен болуп кетет. Бирок биринчи эле иретте мен ошол Дубайдан көп көрөм да. Жаштар апаларын апарып жүргөнүн, саякатка кошо жетелеп жүргөнүн. Бул укмуш сонун керемет бир көрүнүш да. Ооба. Мен сизди биринчи жолу чет өлкөгө качан алып бардым? Жанагы каяка барганбыз? Алып барган жоксуң мени. Көп жака алып бардың го деги. Баардык сонун жерлердин баарын эң биринчи бысмыл деп сен көрсөттүң. Андан кийин мен түшүнүп баштадым саякаттоо кандай жакшы экенин. Биринчи атам алып барган сизди Анталияга. Ооба да. Мырза Көздөгөн. төрөлгөндө. Аэропорттон 5 жыл жолугушуп. мурун. Аэропорттон жолугушуп 1 жылдан кийин Биринчи жолу учакка отуруп чет өлкөгө учуп баратасыз. Ооба, мен коркуп силер мени узатып, анан атам башка өлкөдөн учуп келген болчу, ал Африкада эмес беле. Африкада менин атам кызмат өтөгөн, Америкада кызмат өтөгөн, Техаста мамлекеттин мындай чоң жоопкерчилигинде барган да. Анан кийин Суданда тапкан маянасына сизди ошол эс алууга чакырган, Биринчи Америкада жүрдү, Техаста, андан кийин Африкага барып Суданда жүрдү да. Ошол мезгилде биз 1 жыл 2 ай көрүшпөгөн экенбиз. Анан мен ага белек кылып путевка сатып алдым Бишкектен. Ошондо $700 Сиз белек болуш керек. кылдыңызбы же атам салган акчага? Анан мен алдым да. Атамдын акчасына сиз ага белек кылат кезде. Ооба да. Анан кийин ал меники да. Ошо акча меники да. Анан кийин ага белек алдым да. Айымдар уктуңуздарбы? Анан алып туруп мына эс алып келеличи деп, анан кийин ошондо экөөбүз 1 жылда, по-моему, Стамбулдан бекен же Анталиядан бекен, Анталиядан жолугушканбыз. Индийский кино болгон го биздики. Дан жакшы. Ошол Анталия, андан соң кийинки эс алуу менин оюмча Египетке алып баргансың. Бул ошол үй бүлөбүз менен эс алуулар болгон экен. Баарынан да менин эсте калганым ошол Дубайда Royal Atlantis'тен аябай кымбат бир мейманкана ачылды. Аякка канча 1 миллионго ошол Бейонсе келип ачылышын ырдап, анан аябай ошол мейманканага бара салгым келди да. Анан бирок ким менен? Апам менен дедим дагы. Апамды болсо Айлинка менен мен жумуштарым чыгып калды, бара албай калдым деп экөөнү кетирип жибердим. Анан аябай сонун ошол мейманканада биринчилерден болуп апам эс алып пляжда отурат. Мен апама ага чейин эле окшош кийим алып койгонбуз. Анан ошол окшош кийим менен пляжда отурат. Мен ал окшош кийимди кийип алып пляждан ары басам, бери басам, апам карап отурат, меникине окшош кийим кийип алыптыр деп. Анан бери карап сюрприз кылып, мен бияктамын деп тосуп алгам да. Ушундай көз ирмемдер, моменттер, булар реалдуу нерсе. Ар бир ушул подкастты көрүп аткан эне балага мен каалайт элем, колдон келишинче чет өлкөгө чыгыңыздар, бири-бириңиздерге баягы алтын же кийим деп эле отура бербестен эмоцияларды белек кылыңыздар дейт элем. Анткени адам баласы баягы отуруп, кээде ооруп же айтып коет эмеспи, өлүм алдында деле ойлонуп калганда бактылуу күндөрүңдү бир эстегиң келет экен да. Бактылуу күндөрүңдү эстеп жылмайып, шүгүр, ыраазымын дегендей. Сиз үчүн бир бактылуу ошол көз ирмемдердин бири кайсыл моменттер дагы болду жашооңузда? Көп Да, кайсы бирин айтып өтөм. Мен ар бир сен менен жүргөн күндөрүм, балдар менен чогуу эс алган күндөрүм, неберелерим менен чогуу жүргөн күндөрүм мен үчүн чоң бакыт деп эсептейм. Себеби дегенде азыркы күндө мен 3 неберем, азыр келиним да кошулду. Ошолорго үлгүлүү багыт көрсөтүп жашагым келет аларга. Аны менен бирге ошо өзүңдүн каалаган целиңе, оюңа жетүүгө аракет кылган мындай кандай көктүк деп коебу, мындайча айтканда. Ошонун жетүүгө да багыт көрсөткүм келет. Сен негизи мен бактылуу күндөрүм ошо үй бүлө менен чогуу эс алгандар аябай көп эсимде калат. Анткени эс алуу бул эң сонун нерсе. Алгачкы жолу келин алган күнүңүзчү? Ал эң чоң бакыт да. Жакында эле келиндүү болдуңуз, куттуктайм. Рахмат. Көптөн бери тилеген тилегиме жеттим. Ушунчалык бактылуу болдум. Сенин сюрпризиң ал вообще айт сөз жок го, сөз жок. Ыйладым. Бүгүн деле ыйлай берем, көрсөм. Экинимди ырдатып, ошол аябай сюрприз кылып жакшы өткөрдүк да. Негизи өзүңүз тууралуу азыр сүйлөшүп атпайлыкпы? Жигитке жетмеш өнөр аздык десе, мен ойлойм, айымдарга таланттардын баардыгы эле
шайкеш келет. неме окшойт да, анык да, талант деген нерсенин баардыгы эле биз окшойбуз айымдар. Мырзалардыкы 70 эле болушу мүмкүн да. Ырдайсыз, бийлейсиз, айтсаңыз жаш кезиңизде сүрөттөрдү көрүп аябай суктанам. Ушундай сулуу айым кандай билимдерди алган, каякта окугансыз? Мен биринчи классымдан баштап мен сахнадан түшкөн эмесмин. Мени классташтарым деле далилдеп берет. Азыр карап отурган болсо, биринчи классымдан чачымды мындай кырыккан элем. Анда мектеп интернат бар эле, номер 1 деген Таласта. Ошол жерде окуп бүткөнчө сахнада 5 өлкөнүн бийин бийлеп чыккам. Сахнадан түшкөн эмесмин, бирок ырдаган эмесмин. Только бийлечем. Узбекский танецтен баштадым. Ошондо бардык Украина тиги бүт баарын бийлеп келгем. Андан соң аэробиканы жакшы көрчүмүн, спортты өтө жакшы көрчүмүн. Телевизордо көрсөтчү эле күндө ошол менен заниматься этип үйдөн аэробика менен Инстаграмда азыр деле сальто менен туруп калган видеоңуз бар го. Да. Элдер искусственный интеллект деп ойлойт экен. Чын эле жок, мен азыр деле көрсөтүп бере алам да. Жок, азыр кереги жок. Көрсөтүп алам. Мен өзүм негизи кантан улантыңыз? Билимимди аскер кызматында окуп жүргөнгө чейин политехте окуп бүттүм. Андан кийин иштеген жокмун ал боюнча. Москвада жүрдүңүз? Москвада окуп жүрдүм. Москвада иштеп да келдим. Москвада окудум. Андан соң айылдан бүттүм. 11 классты классташтарым дагы көрдү. Аз кезде да цыганский танец менен бүтүргөм 1 классты. Андан соң апам ооруп калганына байланыштуу апамды караш керек болуп 2 жыл үйдө туруп калдым. Анан сени карадым күчүгүм. Анан аскер кызматына присяга алып, присяга менен аскер кызматында менин биринчи кадамдарым башталды. Мына ушундай аябай назик, аял затына тиешелүү баардык, мына караңыздарчы, мүнөзү дагы бар айым кантип спецназда кызмат өтөдү? Ошону айтыңыз. Спецназда мен атам дагы экөөбүз чогуу бирге служба кылдык. Ал командир рота болчу, мен администрацияда отурчумун, кадровый жумушунда. Ошол жерден биздин турмушубуз башталды. Бардык засадаларга чогуу барчык. Бизде карап отурат спецназдын жоокерлери. Засадага барып, атышып, ойноп, алар менен чогуу бардыгын көрдүк. Өтө кызыктуу болчу. Андан армия деген армияда көбүнчө мен секретный частьларда иштеп жүрдүм, кадровый частьта көп иштедим. Бирок ошондой болсо дагы солдаттар менен чогуу построениеде турууга туура келет. Мен жанында мырза Марлен да построениеде, сен дагы туруп келдиң го. Ооба. Аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүндө тарбияланган бул бир башкача демекчимин да. Анткени мен бул үй бүлөдө өтө чоң тарбия алдым. Бизде бүт бардыгы саат, мүнөт менен. Керек болсо сен убактыга карап тамакты бат-баттан жешиң керек. 9 укташ керек. Үйдү жыйнашың керек. Анан 9-дан кийин эшикке чыкмай жок. Эч кандай мен мектептин дагы бир отуруштарына же майрамдарына катышпай ушундай бир чоңойдум. Мондай бир өзүнчө бир үй бүлөнүн эрежелеринде. Анан ошол учурларга мен ыраазычылык билдирем. Учурунда биз түшүнбөйт экенбиз, эмнеге мага уруксат бербейт ата энем дегендей. Бирок чыныгы жашоонун баягы ойноп, күлүп, баягы жаш курагында жүрүү бул аң сезим топтолуп чоңоюп калган мезгилде жасаган жакшы экен да. 18ден ашкандан кийин баардык нерсени ойлонуп жасап калат экенсиң. Мен ушул сиздин инстаграмды азыр карап мындай аябай баа берем. Анткени уялбастан, тартынбастан, эл эмне дейт дебестен кандай гана негативдүү комментарийлер сизге жазылат. Кааласаңыз бийлейсиз, кааласаңыз сонун сөздөрдү айтып, баягы баланын кыркын чыгарган эрежелер, баягы биздин кыргыз мүнөзүнүн салтынын бардык нерселерин көрсөтөбүз. Ума эне дагы болосуз. Айтор канча талантыңыз бар. Мен өзүмө жаккан нерселерди көрсөткүм келет. Балким кандайдыр бир адамдарга бул кереги тийип калабы деп да ойлойм да. Акыркы бийлегеним бул өзүм ушунчалык көңүлүмө жакты. Ушуну бийлеп көрөйүнчү деп бийлеп көрсөм, келиниме да жакты. Анан апа тартпайлы деди, тартабыз деп ойноп да отуруп тартып койгон. 2 миллионго чейин просмотр алды. Элестетиңиздер, 6 күндүн ичинде апамдын трендти туурап эле бийлеп койгону. Ооба. Ошондон апалар бийлеңиздер келсе, бийлеңиздер. Ал эми
кыргыздын биздин өзүбүздүн салттар боюнча дагы мен көп нерсе оюмда бар болчу, аткара элек ойлорум бар. Бирок азыр дагы деле алдыда мен жетишип калам, жетишем деген цель бар. Мен тайнем өтө жакшы киши болгон. Аябай көп нерселерди үйрөтүп кеткен, апам да мага көп нерселерди үйрөтүп кеткен айтып калам го кезинде. Тарбия жагынан да көп нерселерди үйрөткөн да. Самыга эч нерсе калтырба, жолдошуңду кандай кылып элдин көзүнчө кандай тарбиялаш керек деген көптөгөн сабактарды мен дагы азыркы жаңы келиндерге, жаштарга баланы кандай орош керек, баланы кандай ичиңде отурганда эле күтүш керек, аны менен кандай сүйлөшүш керек, ошолордун баардыгы тең адамдын эненин сүт аркылуу, ич аркылуу, сезим аркылуу, жүрөк аркылуу балага да барат да. Ошолордун баарын сабак айткым келет, бирок баштай элекмин, ошону оюмда бар да. Анда ошол жеке брендтеги тажрыйбасы бар инсан катары, айым катары мен сизге сунушумду айта кетейин. Күндө эртең менен, ошол баягы эртең мененки намазга турган мезгилден кийин өзүбүзгө 1,5 саат, 1 саат убакыт беришибиз керек экен да, ой топтогонго. Сиздерге дагы бир лайфхак болсун. Ошол мезгилде дейт, адамдын ошол бүт ойлорунун баардыгы бир орунда болуп, өзгөчө бир илхом келет экен да. Анан жазыңыздар бүгүнкүгө кандай план, эртеңкиге кандай пландарды коебуз деп. Анан ошондо бизде азыр контент деп калбадыбы? Ошол контентке ылайык сиз мисалы үчүн кайсыл теманы баштагыңыз келсе, ошону дароо кагаз менен баракка түшүрүшүңүз керек экен. Ал деген бүгүнкү күндөгү сценарий болуп аталат. Жазыш керек сөз түрдө. Жазыш керек сөз түрдө. Биринчи кадрды кандай көрүп атасыз? Сиз элечекти кийип атканыңыз, элечекти ооруп атканыңыз, элечектин историясын айтып берсеңиз болот. Бизде ошол эле аталар изиндеги эжекебиз бар, эселе эжекебиз. Ошол менен бир сонун рубрика тартып дегендей да. Анткени мен бул теманы дагы сизден көп угуп көрөм да, анан эмнеге апам ошону инстаграмга тартпайт деп калам. Анан ошол эле учурда баягы кош бойлуу айымдар менен жолугуп, аларга сонун бир пекерле семинар өткөрүп берип койсоңуз, аларга айтып аткан сөзүңүздөн эле рилс чыгарып койсо болот дегендей да. Чачтук тагынча эле апаларыбыз, чачтуктун да өзүнүн бир тарыхы бар да. Ошолордун баардыгын контентке акырындан жазсаңыз, тема көбөйөт экен да, аябай. Мен ойлойм, эгерде күндө эртең менен туруп, сиздеги бар баалуулуктарды, сиздеги бар тажрыйбаларды ушул Instagram, Reels, YouTube аркылуу болсо дагы бир чоң тарыхый нерселерди да калтырып кетесиз деп ойлойм да. Канчалаган кылымдарга. Туура. Анткени сиздердеги бар азыркы нерсе бүгүнкү күндө бизде жок болуп атат. Биздин балдарыбызда ал нерсени биз өткөрүп берелик десек дагы биз ошону эне жибине чейин билбей калып атабыз. Кечөөнү биз кыздар менен отурсак айтат, эмнеге сарыма сүйкөп чач өрөт дегендей да. Мурун балким суу жок болуп калып, анан майда тарак менен кыздын баягы башындагы жаман нерселерин тазалачу дегендей да. Анткени ошондой сөздөрдү айтып тарашат экен да. Ооба. Жакшы ниеттерди айтат. Жакшы ниетти айтат, анан бир четинен баягы ошол майда тарак менен тараганы, май менен узандырат. Май деген эми бул суунун ордуна колдонушкан экен да, чындыгында. Эми ар кандай нерсе версиялар бар экен, ошолордун тарыхын укугубуз келет, билгибиз келет. Анда эмесе сизге бир ушундай сунуштарым бар дегендей. Рахмат. Эми лидер апа катары көбүнчө сизди эми самая молодая бабушка деп коюшат го. Чоң эне, тайне дегендей. Ушундай клуб ачып, бүгүнкү күндө клуб пенсионеров десек кичине башкача болуп калат экен да. Клуб мамочек деп койсок болот. Анда молодые мамочки болуп калат экен да. Негизи эле 50+ клуб деп койсоңуз болобу? Бактылуу апалар. Бардык апалар эле бактылуу болуш керек. Балким лидер апалар лидерлигин көрсөтүп, лидер болуу деген бул да сонун болуш керек, башкаларга үлгү болуу. Ошондо атактуу, белгилүү инсандардын апалары менен биргеликте азыр сиздер бир сонун команда түздүңүздөр, Ооба. Блогер болоюн деп атасыздар. Блогер болсок деле жарашат бизге. Блогербиз и так деп койбойсузбу? И так деле баары блогерлер негизи. Аябай өзүм да караштырдым. Мендей позитивный, саякаттаган жакшы көргөн, ден соолугун жакшы көргөн, алардын арасында сүйлөшүп баарлашып келсем, алар дагы мен сыяктуу өзүнүн ден соолугуна кам көргөн, спортту жакшы көргөн, аябай мындай шаңдуу жүргөн, баардыгына мага окшош апалар таптадык. Ошо сиздерге окшогон апаларын анан бизге окшогондор чыгып атат да. Ооба да.
Биздин ушундай апалар тарбиялап атпайбы? Саламатсыздарбы? Биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот. Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу, Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Анан ошондой апалардан сиз дагы көбүрөөк маек албайсызбы? Анткени бүгүнкү күндө ошол нерсе жетпей жатат да. Баардык нерсе эле мындай банально бир эле темада эле Инстаграмды ачасың, подкаст ачасың, баягы эле успешный успех деп коет да, ийгилик өзү эле келип калгандай эле ийгиликти айтып эле мактанып отушпайбы? Бирок сиздер билесиздер да, ошол бир баланы тарбиялап, чоңойтуп, өстүрүп, ушундай деңгээлге жеткириш үчүн кандай азаптуу күндөрдү өткөрдүңүздөр дегендей да. Бирок ошого карабастан сиздер бүгүнкү күндө дагы биз менен параллельно кошо просмотрларды алып кетип атпайсыздарбы? Мен биякта 2 миллионду кээде просмотр алып атсам, сиз болсо 6 күндүн ичинде. Анан айтсаңыз, бул саякаттоо клубу жөн эле саякат. Эч кандай азыр бар эле билет го, инкрузис дегендей, мындай дегендер бар. Сиздер отельдерди чогуу аласыздар. Анан жөн эле ким убактысы болсо эле өзүбүз каалаган күндө жер жүзүндө, кургакчылыкта 5 континентте каалаган жерибизди 50 странадан тандап алабыз. Таиланд, Вьетнам да кандай. Вьетнам, Бразилия, Малайзия, Малдива, каалаган жагыңарга отурабыз дагы, давайте могул жака кетебиз. Февралда бияка, мартта бияка барабыз деп эле. Ошол жерден заранее бронировать этип коебуз. Отельди брондойбуз, скидка менен карайбыз. Анан самолетко билет алып учуп кетип калабыз. Аябай сонун. Эгерде сиздин дагы апаңыз саякаттай элек болсо, анда менин апамдын саякаттоочу өзүнүн комьюнитисине кошуп коюңуздар. Кошулуу акысыз. Болгону промокод Кыргызстан айымдары дешиңиздер керек. Туура. Кыргызстан айымдары коомуна кандай айымдар кошулат? Ушундай лидер айымдар. Өздөрүнүн билими менен акысыз башка эле айымдарга бөлүшө турган, биз өзүбүздүн негизи миссиябызды аткарып келебиз да. Ушул подкаст дагы пайдалуу болсун деп тартып келе жатабыз го. Кыргызстан айымдар коомуна ким кошулам десе, Гүлбайра Молдалиевнанын мынакей менеджерине байланышыңыздар, баракчасына катталыңыздар. Бүгүнкү күндөн тарта мына ушул коомдук ишти мен апам алып барып аткан учуру. Мен болсо мына ушундай кичине социумга чыгарып, ортодо мындай трафик берип элге жеткирип турайын сиздердин иштериңиздер менен. Чоң рахмат, кандай кайрымдуулук иштери жасап келе жатасыздар. Көптөгөн жанагындай апаларга сыйлык тапшырып келе жатасыздар, билимдүү ушундай мугалим, медиктер айтор эч ким калган жок, мындай көңүлсүз. Ошол көңүл берип келе бериңиздер. Биз болсо колдон келишинче колдой беребиз. Рахмат. Анан канча бүгүнкү күндө командада айымдар бар? Бүгүн менин командамда бүгүнкү күндө 200 киши бар командамда. 2 айдын ичинде 200 киши болдук. Эң сонун. Ал эми Кыргызстан айымдарын кошкондо 500гө жетет окшойт, бир жылдын ичинде. Ооба. Айым бренд трансформациялык оюн жөнүндө оюңуз кандай? Ой, аны унутуп калган турмун. Аябай сонун экен да. Аны мен биринчи жолу кантип мен бул жерге отуруп башка кыздардын көзүнчө сырдашам, кандайча болот экен деп отурган элем. Мага аябай жакты, ушунчалык жакты. Кыздар да ачылды, мен да ачылдым. Көп нерсени мен ошол жерден алган сабактарым боюнча, мына сен өттүң го магачы мондай деп. Аны мен сени кызым катары көргөн жокмун да, башкача бир мугалим катары көрдүм. Да. Анан өзүм сага деле айтып атпадым. Сен мунуң жакпайт дегендей, жагат дегендей айтышып аттык го. Ошол жерде сен мага айткан насаатпы же кагаздан келген сөздөрдү мен үйгө алып барып туруп ошону аткардым да, башкача мамиле кылдым, башкача баардыгын аткарсам эле аябай сонун болуп кетпеди баары? Ооба, жашоом өзгөрдү, адамдарга болгон сөздөрүм өзгөрдү, сүйлөгөн сөздөрүм, аны ичимен мындай, мисалы үчүн бирөөгө жингин келип атса дагы карманууну, кайта жакшы жооп берүүнү деги көп нерсени сабак алдым да. Мага аябай Айым бренд трансформация болуптур демек. Иштейт экен, аябай сонун иштейт экен. Мага мен дагы ойногум келип атат. Кандай сизге тапшырма келди эле жеке бренд боюнча? Эсиңизде жокпу? Жок, антип айтпачы. Мамам ушинтип уялып калат кээде менден. Сизге деген мындай болбоду? Аябай баягы жөнөкөйлүк менен
анан баягы жеке брендте жоопкерчиликтүү мамиле кылыңыз депчи, анан элдердин көңүлүнө карабай эле баардык нерсеге дагы бакул боло бербеш керек экен дегендей, ооба. Канча жашыңызда модель болдуңуз? Модель болгонума 10 жылдан ашып калды го. 50 жашыңызда биринчи жолу подиумга чыгып, биринчи жолу көнөктөрдү кийип модель болуп турсуз. Демек 50 жашта деле кыял аткарылат экен да. Аткарылат. Эч качан эгер бир нерсе каалап же жагып аткан болсо тартынбаш керек. Анткени жашоо бир гана келет. Жашоодо таттуу өзгөртүп, таттуу өмүр сүрүш керек да. Өзүңүз каалагандай жакшы жашаганга аракет кылышыңыз керек. Жана айтпадыңбы сен жазыш керек депчи? Ойлорду жазыш керек. Ошол аябай жакшы аткарылат экен. Мен ушул бүгүнкү күндөгү жанагы үйүбүз, келиним, көптөгөн саякаттоо деген дагы мен мындан 3-4 жыл мурун жазган экем. Ошо А4ге катып койгон экем. Баягы күнү блокнот изеп ачсам эле ошол жатат. Анан мен ошолдо жазыпсам таң калдым. Кыздар менен алышып, бул кайсы кагаз деп ачам. Бүгүнкү күндөгүн жазып койгон экем да. Карта желание болуп тур да, сизде 3-4 жыл мурун. Аллах таалама берген зов угулганбы? Омин деп койгон экенмин. Аябай таң калдым. Негизи цель коюп жашасаң жакшы экен. Эгерде максат бар болсо дейт, сенин ар бир кыймылың ошол максатты көздөй болот экен да. Эгерде максатың жок болсо, планың жок болсо дейт, сен эмне иш кылып атканыңды өзүң дагы билбей адашып кетишиң мүмкүн дейт да. Мен жашоону эмнеге жашап атам дегенде, жашоодо бир эле суроого жооп беришибиз керек. Мен киммин жана эмне максат менен эмне иш кылып жатам азыр, элге кандай пайдам алып келип атам дегендей. Ошонун үстүндө эле трансформациялык ушул айым бренд деген оюн жаралды. Өзүңүз көргөндөй, бул оюнга дагы катталыш үчүн апама эле чалып катталып келе бериңиздер демекчимин. Ошол көз биргеликте күч бирдикте деген чоң жакшы бир дагы проектти баштап аткан учурубуз. Буюрса эми атактууларды апалары менен биргеликте подкастка чакырабыз. Анда вообще кызык болот экен, Кызык болот экен. Анда биз подкастты сонун бир чыгарма менен аяктап койбойлукпу? Подкастта бир ырдагандарды эч ким көрө элекпи? Бирок экөөбүз ырдашыбыз керек. Ырдайбыз. Кайсыбирди ырдайбыз? Эки голос менен ырдап жиберели. Эки голос менен ырдап жиберели. Кайсы? Дайыма. Давайте. Дайыма болгум келет сени менен, бирок иш болот тура чеги менен. Эртеден кечке чейин эриктирбей, элесиң кошо жүрөт мени менен. Элесиң көзүмө алыстан көрүнөт, кыялым орнакчудай. Алысың жарыгым, кыйноого кабылдым, сумсаям көңүл ачылбай. Элесиң көзүмө алыстан көрүнөт, кыялым орнакчудай. Алысың жарыгым, кыйноого кабылдым, сумсаям көңүл ачылбай. Сумсаям көңүл ачылбай. Мына ушундай сонун чыгарма болду. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул эгерде маегибиз жаккан болсо, эгерде кандайдыр бир сурооңуздар бар болсо, биз кийинки ошол маегибизде жооп бергенге даярбыз. Эркин сөз сизге анда. Кандай кайрылууңуз бар, эмне жөнүндө сүйлөшөйүн деп ойлодуңуз эле, балким мен ошол теманы ачпай калдым. Жок, бардык аябай жакшы отурдум. Мен кубанычтамын чакырганыңарга эң биринчиден. Өтө кызыктуу экен, ички оюңду айтып, бул дагы болсо бир көп нерселерге балким биз пайдабыз тийип калабы, балким сабак болуп калабы дегендей жана баарлашуу дагы мага аябай жакты. Баарыңыздарды чакырабыз. Эң сонун бир чети реклама да болот экенсиң. Туурабы? Ооба. Биз болсо ошол эле учурдан пайдаланып, ушундай тунук эфирге чыгып, сапаттуу ушундай үн жаздыруу, камерага түшүү менен баягы бул процесстин баардык күчү да, анан дагы аракети бул накта подкасттын колдоосунда болуп атат. Командага толугу менен ыраазычылык билдирем. Жана эмне демекчибиз? Буюрса, жакын арада биз ошол апам экөөбүздөн дагы сонун бир белектерди даярдап аткан учурубуз. Ошондуктан бул подкаст эгер чыккан болсо, анда биздин баракчага өтүңүздөр. Сонун видео жүктөдүк. Ошонун астында аябай сонун бир баалуу белек ойнотулууда. Сак саламатта болуңуздар.